Өлкөдө кайрадан бирдиктүү мектеп формасын киргизүү сунушталууда. Демилгечилердин айтымында мындай кадам балдардын окууга болгон концентрациясын жогорулатып, окуу жайлардагы социалдык теңсиздикти жоёт. За счет формы они сразу не стали, вдруг они не будут отличниками или еще что-то. Эми албетте бирдиктүү форма кийсе эле бардык окуучулар 5ке окуп кетет дегенден алыспыз. Бирок бул өз кезегинде бир аз да болсо тартип, дисциплина, таалим тарбия берүүнүн бирден бир жолу окуучунун кийген формасы дагы. Бул биринчи кезекте балдар үчүн өтө зарыл. Эми албетте бул жөнүндө бир топ пикирлер бар. Өзгөчө Бишкек шаарынын айрым тургундары каршылыгын билдирип келишет. Бирок өлкө бир гана борбор менен бүтүп калбайт да. Биз аймактарды кыдырганда мугалимдер бизден суранышты. Алар бирдиктүү форма болсо деп жатышат. Себеби бала деген бала да. Мектепке барганда бирөө жакшы, кымбат кийинип турса, экинчиси андан жупуну болуп айырмаланып калса, бул деген биринчи кезекте окуучуга терс таасирин тийгизет. Балдар мектепке илим, билим, тарбия алганы келет. Анан да ата-энелер бир нерсени эсине түйүп коюш керек. Балдар убактысынын көпчүлүгүн үйгө караганда мектептерде өткөрөт. Демек ал жерде таалим тарбияда алып чыгыш керек. Социалдык теңчилик деген албетте жакпаган сөз, бирок реалдуулукту караш керек. Балдарды бирдей билим жана тарбия алгандай шарт түзүү керек. Демилгечилердин айтымында документ колдоо тапса, бирдиктүү форма кандай болорун Билим берүү жана Илим министрлиги атайын адистердин көмөгү менен иштеп чыгат. Мамлекеттик окуу жайлардыкы бирдей болсо, жеке мектептердики өңү түсү жагынан гана айырмаланышы ыктымал. Я доверюсь по этому вопросу в деталях все-таки специалистам. Бирдиктүү форманы албетте атайын адистер иштеп чыгыш керек. Биздин оюбузга койсо албетте кыздарга көйнөк фартугу менен же сарафан, балдарга болсо чыкыйган костюм шым болсо абдан сонун болмок. Мисалы совет маалында бекеринен мектеп формасынын үлгүсүн иштеп чыгышкан эмес да. Анда көйнөктүн узундугунан бери эсептеп чыгышканда. Бул биринчи кезекте окуучунун коопсуздугу. Себеби балдар деген кыймылдуу да, чуркайт, секирет дегендей. Анан да кийимдин тигиле турган материалына чейин каралышы керек. Анан да мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда дагы ийне жибине чейин ойлонуштурулат деген оюбуз бар. Айрым учурларда мамлекет тарабынан да кандайдыр бир көмөк көрсөтүлүшү зарыл деп ойлойбуз. Анткени көп балалуу үй бүлөлөр бар. Алар көңүл сыртында калбашы керек. Ал арада Билим берүү жана Илим министрлиги учурда бирдиктүү форма тууралуу токтом 2015-жылдан бери иштеп келе жатканын айтышууда. Чындап эле анда бир топ кызуу талкуу, ызы чуудан кийин кабыл алынган документ бар. Ага ылайык мектеп формасы кара, көк, кочкул, кызыл жана боз түстө болот деп жазылган. Токтомдо мектеп окуучулары 2015-жылдын 1-сентябрынан тарта ушул түстөргө ылайыкталган формаларды кийүүгө милдеттүү деп белгиленген. Эске салсак, 2014-жылы өкмөт мектептерге бирдиктүү форма киргизүү аракетин көрүп, тандалып алынган бирдиктүү форманын үлгүсүн коомчулукка жарыялап, аны окуучулар 2015-2016 окуу жылынан баштап милдеттүү түрдө кийери белгиленген. Мектеп формасынын эскизин тандап алуу үчүн сынак жарыяланып, анын бир варианты тандалып алынган. Аны кайсы бир фирма тигип берип, ата-энелер сатып алмак. Бирок бир топ каршылыктардан кийин милдеттүү мектеп формасы жокко чыгарылган болчу. Ата-энелер министрлик сунуштаган бычым менен тигилген формалардын сапаты начар, баасы кымбат экенин айтып, нааразы болушкан. Бар 2015-жылда 12-мартта өкмөт тарабынан кабыл алынган. Ошонун негизинде мектептер өздөрү ошонун талаптарын негизинде тандап алышкан да. Талап дегенде, мисалы үчүн кийимдин кандай болуш керек, кандай тигилиш керек, кандай узундугу болуш керек, кандай түстө болуш керек, ошол мектептин администрациясы атайын ата-энелер чогулуш өткөрөт. Чогулуштан мугалимдер мектепте ата-энелер тандап алат. Мүмкүн башталгыч класстарга башка форма тандап алышат, ортоңку жогорку класстарга 5 менен 9га бул ата-энелердин өздөрүнүн милдетине кирет. Себеби дегенде өкмөт тарабынан буларга каражат бөлүнбөйт. Ата-эне өзү тандап алат да, өзүнүн каражатына жараша. Учурда да бирдиктүү мектеп формасына каршы болгон ата-энелер арбын. Алардын көпчүлүгүндө мындай кадам кайсы бир тараптардын кызыкчылыгы болуп, мектеп формасын тиккен фирмалардын лоббиси да болушу мүмкүн деген күмөндүү ойлору бар. Белгилей кетүүчү нерсе, бул сапар 2015-жылга салыштырмалуу мамлекеттик буйрутма деген түшүнүк жок экен. Тактап айтканда, ата-энелерге тандалып алынган бирдиктүү мектеп формасын бир гана фирма тигип бербейт. Ата-энелер алдын ала белгиленген кийимди каалаган базар дүкөндөн сатып алып кийгизе берсе болот. Бирдиктүү формага мен аябай макулмун. Балдарга аябай бул жакшы болот. Баары бир формадан жүрүшөт. Анткени биз деле чоңойгонбуз бир формачан. Может быть, азыр башка заман, балдар башкача кийингиси келишет, Америкага не подражают, да? Поэтому я думаю, что биздин Кыргызстанда балдар единый эле форма кийсе жакшы болот эле.
Я полностью согласна с этим решением. Мен бирдиктүү форманы кош колдоп колдойм. Буга өзүнүн бир нече себептери бар. Анткени азыр эмне көп? Кийим-кечек көп. Балдар каалаган кийип алып жатышат. Ананда үй бүлөлөрдүн бюджети ар кандай. Бирөөсүнүн колунда бар болсо, бирөөнүндө жок болуп, балага каалаган кийимди алып бере албайт. Бул учурда окуучунун бирөөсү кызыл тазлуу болуп, кымбат кийинип турса, бирөө жупуну кийинген болот. Бул албетте дискриминация. Мурда бирдиктүү форма учурунда бул көйгөй өзүнөн өзү жоюлган. Балдардын баары бирдей кийинип келчү. Биз дайыма бир гана нерсени талап кылып келебиз. Окуучулар классикалык үлгүдөгү кийимдерди кийип келишин деп. Демек бул ак көйнөк, блузка, карашым, юбка. Бул абдан жөнөкөй талаптар. Бирок окуучулар бирдиктүү форма жокко чыгарылган деп каалагандай кийине башташты. Кара, бирок тизелеринде атайын жыртыгы бар джинсы шымдарды кийип алышат. Бирдеме десең өңү кара да дешет. Же болбосо өңү ак деп мектепке кийгенге болбой турган блузкалар. Ушул нерсени ата-энелер өздөрү да ойлошса жакшы болмок. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга кечээ гана чыгарылды. Андыктан азырынча бул боюнча кызуу талкуулар башталып элек десек да болот. Анын үстүнө окуу жылы аяктап мектептер бош турат. Бирок бул маселе жаңы окуу жылына жакын ата-энелердин, мугалимдердин чоң талкуусуна айланары турган иш. Акмарал Сабатар, Денислам Бейшембек уулу, НТС.